Бүгүн Ош шаарында жарыяланган 3 айлыктын алкагында ишембилик өтүп жатат. Ишембиликке жалпы Ош мамлекеттик университетинин факультет, институт, колледждеринин студенттери катышууда. Аймери Мамачанова индустриалдык педагогикалык колледждин 2-курсунун студенти. Бүгүн ал тайпалаштары менен чогуу ишембиликке чыкты. Алгач жаштар окуу жайдын айланасын, кийин шаардын тиешелүү көчөлөрүн тазалашты. Биз ушундай иштерди көп кылсак, биз коом кача өнүксө, коом өнсө адам да өнүгөт дегендей, биринчи коомду биз тазалыктан баштасак, туура болот деп эсептеймин. Студенттер арыктарды тазалап, тарактарды акташты. Жаштар бул аракети менен кала тургундарын тазалыкка чакырат. Ошто жаштар көп болгон үчүн көп эле уюштуруп турабыз. Жылына 1-2 жолу, жаз келгенде, күздө мындай нерсе көп эле болуп турат. Жаштар ишембилик болгондо баары тегиз чыгып, балдар арыктар тазаласа, кыздар ошол жердеги шүпүрүп тазалап, мусорлорун алып турушат. Бул таза шаар үчүн жана коом үчүн. Ош мэриясынын демилгеси менен 1-марттан тарта шаарды тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча 3 айлык жарыяланды. Алдыда көчөлөр, эс алуучу жайлар тазаланып, актоо, сырдоо иштери жүргүзүлөт. Жазгы 3 айлыктын байге фонду 1 миллион сом. Анда мыкты көчө, муниципалдык ишкана, социалдык мекеме, көп кабаттуу үй жана каланын көрктөндүрүүсүнө салым кошкон жеке менчик ишкана аныкталат. Биздин Ош шаарыбызда дагы мэрибиз Жеңишбек Токтурбаевдин демилгеси менен 3 айлык жарыяланып, азыркы учурда мына ушул Ош мамлекеттик университетине дагы ректорубуз Кожобек Кудайберди Гапаралиевичтин тапшырмасы менен бүгүн 1-марттан баштап жазгы 3 айлыкка карата ишембиликтер башталды. Негизинен ушул ишембиликке 3 айлыкка биз Ош мамлекеттик университети активдүү катышабыз деген ойдобуз. Мээрим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ош жаңылыктары.